Бисмилlah, алхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Роббана зидна илман ва алхиқна бис-солихин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү дарс Мухаммад Саид Рамазан Боти рахимахуллахга таандык. Мин сунаниллахи фи ибадихи, Алла Тааланын пенделерине орноткон сүннөттөрү, өзгөртүлгүс мыйзамдар деген китебинен улай бүгүнкү сүннөт маяталаккохул инсани мин башаратин ау надирин индал маут. Инсан өлүм учурда сөзсүз түрдө же сүйүнчү кабарын алат периштелер аркылуу, же болбосо тескерисинче азапка туш боло тургандыгын бир кабарын сөзсүз угуп, билип, көрүп, күбө болуп анан жаны чыгат экен да. Бул тууралуу жараткан Алла Тааланын сөзүндө бир канча жерде ачык, айкын баяндалган. Анын бири Астаиду билла Фуссилат сүрөсү 41-сүрө, Кур'ан-ы Каримде 30-31 аяттарда мындай деп келет. Астаиду билла Инналлазина қалу Раббуна Аллаху сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаикату алла тахафу ва ла тахсану ва абширу бил джаннати аллати кунтум туадун. Чындыгында биздин эгебиз, Раббибиз, жаратуучубуз, бизди тарбиялаган, бизге ырыскы берген. Роб деген сөз көп маанини өзүнүн ичинде камтыйт. Ошо биздин Раббибиз Аллах деп айтып, соң ошол ишениминде, ошол акыйдасында туруктуу болгондор өлүм келгенге чейин. Татаназзалу алейхимул малаика, өлүм учурда аларга рахмат периштелери түшүп келет. Анан алар алла тахофу, силер коркпогула. Яни алдыдагы боло турган нерсеге коркпогула. Силер жаныңар чыкканда алда кандай болуп кетет, жазага туш боломбу, кабырым кандай болот, эртең кыяматта тозок болуп калабы, кандай болот, ошол алдыдагы нерсеге карай. Жаным кандай чыгар экен, кабырда абалым кандай болор экен, махшарда, кайра тирилгенде, сурак соболдо, жок. Ошо келечекке карай эч нерседен коркпогула. Вала тахсану, жана кайгырбагыла. Ва абширу бил джаннати лати кунтум туадун, силерге убада кылынган, яни момун мусулманга убада кылынган бейиш менен, жаннат менен силер сүйүнгүлө, силерге сүйүнчү. Нахну аулияукум фил хаяти дуния ва фил ахира ва лакум фиха ма таштахи анфусукум ва лакум фиха ма таддаун. Биз, периштелер айтып атат, биз силердин бул дүйнө жашоодогу жакын досторуңар элек, жана акыретте дагы силердин досторуңар болобуз. Яни азыр ушул өлүм сааты келгенден тарта уже акырет башталды. Мына ушул өлүм сааты, жаныңар чыгып атканда дагы барзах аламы, кабыр жашоосу, кайра тирилүү, анын бар өлүмдөн кийинки жашоонун бардыгы акырет жашоосу да. Ошол акырет жашооңор да биз силердин досуңар болобуз. Валакум фиха ма таштахи анфусукум. Ал жайда өлүмдөн кийинки жашооңордо силер үчүн каалаган нерсеңердин бардыгы болот. Силердин нафси каалооңор, эмнени каалашуң бардыгы силерге болот. Валакум фиха ма таддаун, жана ал жайда эмнени талап кылсаңар ошонун бардыгы силерге берилет. Атап айтканда, периштелер адамдын жаны чыгып аткан мезгилде сүйүнчүлөгөн абалда түшө келип, момун мусулманга мындай деп кабарлайт экен. Алдыда бара жаткан окуяларга коркпогула. Эми кыяматты көздөй бартасыңар. Кабыр, барзах аламы, мына ошол нерселерден келечектен эч коркпогула, капаланбагыла, эч сана тартпагыла. Жана артыңарда калып кеткен балдарыңарга сана тартпагыла, үй бүлөңөргө сана тартпагыла, мал байлыгыңарга жана карыздарыңарга сана тартпагыла. Силер ал артка калтырып кеткен нерсеңерге биз орун басар болобуз. Яни ошолордун үстүнөн биз өзүбүз Аллахтын уруксаты менен жардамчы болобуз. Биз силерди Алланын рахматы менен, Алланын мээрими менен, кечирими менен сүйүнчүлөйбүз деп райым, рахмат периштелери ушундай сүйүнчүлөгөн абалда момун мусулмандын көзүнө көрүнүп, кулағына угуза ушул нерселерди айтып, анан жандарын алат экен. Мына ушул пикирди жалпы муфассирлер ушундай деп эле айтышат дейт. Аяттын өзү деле ачык эле билдирип тургандай. Алардын бири ошол имам Мужахид, Судди, Заид ибн Аслам жана башкалар. Ал эми Барро радhiyallahu anhu риваят кылган хадисте Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан экен, периште момундун рухуна айтат экен мындай деп: "Ухруджи айятухар руху тайyiba фил жасади таййиб". Эй, таййиб, эң таза денедеги таза рух чыккын бери деп. Эй, таза денедеги таза рух чыккын бери. Ухруджи иля рухин ва райханин ва раббин гайри гадбан.
эс алууга чыккын. Бул дүйнө машакат эле, кыйынчылык эле. Эс алган жоксуң бул жашоодо айтор. Эми эс алууга чыккын. Баягы Саид Нурси рахимахулла айтмакчы, Курандын назары менен карасаң дейт, бул өлүм ардактуу эс алууга чыгуу дейт. Шаан шөкөт менен өмүр бою элге жерге кызмат кылган бир аскер кызматкери, чек ара кызматкери ардактуу бир эс алууга чыгып сүйүнгөндөй, мусулман үчүн дагы ошондой бир эс алууга чыгуу дейт. Оройханин бейиш бакчаларына чыккын дейт. Роббини койру голбан жана сага нааразы болбогон, тескерисинче сага ыраазы болгон эгеңди көзөйт. Эй таза деридеги таза рух чыккын бери дейткен. Муну эмне пайгамбарыбыздан риваят кылып жатат. Ошондой эле бул сүннөттү далилдеген дагы бир Кудай Тааланын бир аяты астагиду билла. Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхсанун. Көңүл бургула, Аллах Тааланын досторуна, олуяларына коркунуч дагы болбойт, жана алар кайгырышпайт дагы. Аллазина аману ва кану яттакун. Ал олуялар ким? Аллахтын олуялары. Алар ыйман келтиргендер жана такыба болгондор, Кудайдан корккондор. Лахумул бушра фил хаяти дуния ва фил ахира. Алар үчүн бул дүйнөдө дагы сүйүнчү болот, жана ахиретте дагы сүйүнчү болот дейт. Бул дүйнөдөгү сүйүнчүсү кайсыл болуп атат? Ошол жаны чыгып аткан мезгилдеги жанагы периштелердин түшө келип, сүйүнчүлөп анан жандарын суургандыгы. Бул жерде дүйнөдөгү сүйүнчүдөн максат ошол өлүм учурунда момунга периштелер түшө келип, Алланын кечирими, мээрими, ырайымы менен сүйүнчүлөйт. Жалпы муфассирлер мына ушул ойду айтышат. Жана буга пайгамбар алейхиссаламдын риваят кылган хадиси дагы далил болот. Ал хадисти Бухари да риваят кылган, Муслим дагы риваят кылган. Ал хадисти алардын китептеринде келген. Убада ибн Самит деген сахаба радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбар алейхиссалам айткан: "Иннал му'мина иза хадарахул мауту бушра би ридваниллахи ва караматихи." Чындыгында момун адамга өлүм келгенде Аллахтын ыраазы болгондугу жана Аллах аны сый урматына бөлөй тургандыгы менен сүйүнчүлөнөт. Ва иннал кафира иза хадарахул мауту бушра би азабиллахи ва уқубатихи алейми. Капырга өлүм келгенде Аллахтын азабы менен жана анын жазасы менен сүйүнчүлөнөт дейт. Баягы мындай бир жемелеген түрдө сүйүнчүлөнөт дегенде түшүнүлүп жатат, сүйлөм нагы менен кайсы мааниде айтылып жатат. Анан башка кээ бир хадистер бар экен, жок бул жерден деген кээ бир адамдар айтышат экен да, ошол хадисти карманыпчы, бул жерде деген өлүм алдындагы ошол сүйүнчү деген бул ошол жакшы түш. Мындай адам жакшы түш көрөт, ошол жакшы түш көрөт, ошол түшүндө момун адам бейишке кире тургандыгы, Кудай андан ыраазы болгон тууралуу айтор, бир аны кубандырган бир жакшы бир түштү көрөт, жага түш көргөзүлөт. Мына ушул дей турган болсоң, мен айтам дейт, жок, ал жакшы түш ошол момун бул дүйнөдө аларга сүйүнчү деп атпайбы, аятта. Ошол бул дүйнөдө аларга сүйүнчү деген бул бир канча сүйүнчүнүн ошол бир бөлүгү гана дейт. Ошол жалпы сүйүнч бир канча өңүттөн түшүнүлө турган болсо, ошонун бир эле өңүтү дейт. Ошол сүйүнчүгө өзүнө чектелбейт дейт. Яни Куранда айтылган жанагы сүннөттөгү сүйүнчү, биринчиден экинчи аятта алып келген аяттагы сүйүнчү, бул ошол түш деп анын өзүнө чектеп кое турган болсок, бул туура эмес болуп калат дейт. Анткени себеби көп эле мусулмандар өмүр бою андай түштү көрбөй эле, андай сүйүнчү айтылбай эле бул жашоодон өтүп кетет дейт. Анда Курандагы аят каякта калып кетет дейт. Анда Кудай Тааланын убадасы аткарылбай калабы дейт. Алла Тааланы билебиз, ла юхлифул мият, убадасына эч качан каршы чыкпайт. Анын убадасы сөзсүз аткарылат. Ошондуктан бул жерде бил иттифак талашсыз ошол өлүм учурунда периштенин ага сүйүнчү айтып туруп анан жанын алуусу. Ал эми жакшы түш көрүүсү бул деле нур үстүнө нур. Андан тышкары дагы жакшы түш көрүп калышы мүмкүн. Мындай көп олуялардын окуяларында болгон. Мисалы Мухаммад Саид Рамазан Бути, мына автордун атасы Мулла Рамазан чоң аалым болгон, олуя киши болгон, тарикатты карманган, факих болгон, 100 жаш бир кылымдан ашуун жашаган бул адам. Мухаммад Саид Рамазан Бути айтат, атам дейт,
Wallahi Аллахка касам, Алланын олияларынан болгон бир олия эле дейт. Нечен ирет мен атамдын тахажжуттагы ыйынан ойгонгон түндөрүм болгон дейт. Анын тахажжутта каза болбойт эле дейт. Атасынын арам тамактан сактангандыгы, динин сакташ үчүн Ататүрк Түркияга атеизмди алып келип, молдолордун башын алып, селдерин чечтирип, сакалдарын кырып, хижапты алдырып, ушундай бир Түркиянын динин түп-тамыры менен жок кылам деп турган заманда өзүнүн динин сакташ үчүн сакалын кыргысы келбей, селдесин алгысы келбей, аялынын хижабын чечтиргиси келбей, ошол жерде байлыгын баарын досторуна, туугандарына мындай эле калтырып туруп, Түркияны таштап, Бутан таштап, Сирияга хижрат кылып кеткен. Сирияга барып, ошол жердин катаал турмушуна көнүп, ошентип жүрүп, анан ошол жерде тиричилик кылган да. Айтат, эми сөздү узартып ийдим, макул. Ошол атасы кайтыш болоорунан алдын Мухаммад Саид айтат. Атасы Мулла Рамазан болуп атат да. Негизи бул автордун аты Мухаммад Саид. Бирок жалпы эл, көпчүлүк Рамазан Бути деп таанып калышкан да. Болбосо Рамазан ал атасынын аты. Бути деген Бутан деген жер, Бутийлик депчи. Өзүнүн аты Мухаммад Саид. Анан атам өлөргө жакын ошо тууган уруктардын баардыгы үйдөбүз дейт. Үйдө бир-эки доктуру бар дейт. Анан атам таңга жуут, тахажжуд мезгилинде Багамдатка жакын бир убакытта Саид деп кыйкырып калды дейт. Мен багыштуу атам даратты жаңыртайын деп атат го деп чуркап барсам, атам жаңы эле куш уйкудан ойгонуп кетиптир дейт. Чекелери бир аз тердеп калыптыр дейт. Анан балам дейт, мен жаңы эле түш көрдүм дейт. Аллахтын алдында эсеп кысапка тартылган туруп турмун дейт. Аллах Таала мага: эй пендем, аты ошо ким? Мулла Рамазан. Эй Рамазан, мен сага ыраазы болдум. Анткени сен менден коркуп такыбалык менен жашоо кечирдиң. Сен ошол такыбалыгыңдын, мээнетиңдин мөмөсү катары мен сенин тукумуң баардыгын алым кылам деп айткан. Точно эсимде жок, ушул сыяктуу да. Бирок айткандай эле болду. Баласы атасынын өткөн алым болду. Анын небереси Тауфик Бути, өлүп аткан Рамазан Бутийдин баласы Мухаммад Саид болуп атат да, бул китептин автору Рамазан Бути шейит болуп өлгөн. Анын баласы Тауфик, ал дагы чоң алым, ал ошо доктор. Чоң алым. Анын баласы Махмуд Бути, ал дагы чоң алым. Чоң атасы өлгөндөн кийин анын өмүр баянын ошол айтып берет го. Уже 4-үнчү поколение уже алым болуп кетип баратат да. Мына ошондой. Анан демек ушул эки аят ушул нерсеге даллат кылды. Кудай Тааланын сүннөтүндө ушундай бир закон, сүннөт бар. Пенделерине эгер момун болуп жашоосун Кудай Тааладан коркуу менен өткөргөн болсо, өлүм учурда сөзсүз түрдө бейиш менен сүйүнчүлөнүп, Кудай Тааланын ыраазы болгондугу менен сүйүнчүлөнүп, анан жаны алынат экен. Анан сен мынтип айтчу болсоңчу дейт. Бирок сен айткан аяттын экинчисинде ал жерде Аллах Тааланын олиялары деп ошол олияларга сүйүнчү боло тургандыгы айтылып жатпайбы? Ал эми дүйнөдө бардык эле мусулмандар олия боло албайт го дешиң мүмкүн дейт. Анткени аятты бир кайталап коелу. Астагфиру билла. Аллазина аману ва кан яттакун. Ала инна аулияллахи ла хауфун алейхим ва лахум яхсанун. Көңүл бургула, Алла Тааланын аулияларына, олияларына коркунуч дагы болбойт, жана алар кайгырышпайт дагы өлүм учурунда. Алла эми ал аулиялар ким? Аулияуллах ким деген суроого аят тафсирлеп берип атат. Экинчи аятта аны тафсирлеп берип атат. Аллазина, тек аллазина, кыргызча аллазина которулбайт. Те которые аману уверовали ва кан яттакун, таква болгондор. Демек олиялыкка Кудай Таала эки сыпат берип атат. Кудай Таалага иман келтирген, чын сыдыктык менен, чынчылдык менен иман келтирген жана таквалык кылган. Эми жооп, Кудай Таала ошол өзүнүн олияларын Кудай Таала өз эле аятта ачыктап, аллазина аману ва кан яттакун, алар Кудай Таалага иман келтирип жана андан корккондор деп атат. Демек олия бул инсандардын арасынан кадимки деле бир инсан Кудай Таалага сыдыктык менен иман келтирген. Сыдык деген кыргыздын сөзү эле өзүчү. Сыдык Карачаев деп сыдык деген сөздөр көп коюлуп атпайбы? Бирок бүгүнкү күндө коомчулукта сыдык деген сөздү көп колдонбой калдык да. Болсо кыргыздын эле сөзү араб тилинен алынган, чынчылдык менен иман келтирген. Сумма вадаа иманаху бихи маудиа танфиз мин хаятихи, анан ошол иманын иш жүзүндө практиковать этип,
жашоосунда Кудай Тааланын буйруктарын аткарган. Фатафату махофатуллахи ва таъзиму, ошентип Кудай Таалага болгон коркусу, Кудай Таалага болгон таазими, ага болгон сүйүүсү аны ушул нерсеге түрткөн, анын буйруктарын аткарууга жана тыюуларынан тыйылууга жухдал иститоа, колдон келишинче. Пикти көргөзүп бер деш эмес. Олия болсоң, баланчадай олия бол, болбосо сен олия эмессиң. Эмес. Ар ким өзүнүн дараметине жанкен себеби олиялыкта даражалар кете берет. Мүмкүнчүлүгүнө жараша Кудай Тааланын буйруктарын кыл, анын тыюуларынан тыйыл, ошол ыйманың ушундай ыйман болсун. Чубакасы айткандай, сенин ошол айтып атпайбы, пайгамбар айткан экен го, ла иляха иллаллах, кимде ким ла иляха иллаллах десе дахалал жанна, беши кирет. Сонун турбай, ла иляха иллаллах деп койсо эле беши кирсең, сонун турбай, жеңил турбай, машалла. Мен жүрө берейин, ичип чегип, антип мынтип коюп, беши кирип кетем. Жана раматылык чубаксы айтканда, ошол сен ла иляха иллаллах, сен намаз окуткан, сенин намаз окуткан ла иляха иллаллах болсун. Сен орозо туттурган ла иляха иллаллах болсун. Тууганчылык мамилени байлаткан, ата-энеңди сыйлаткан, бирөөнө капа кылып койсоң кайра биттик менден кет деп күнөөңдү мойнуна алып кайра кечирим сураткан ла иляха иллаллах болсун. Ошондой ла иляха иллаллах сен бейишке киргизет дегендей. Бул жерде ошол ушундай ыйман болуш керек. Ал Аллага болгон ыйман сенде сүйүп болуш керек. Аллага болгон таазим болуш керек. Аллагадан болгон такыбалык болуш керек. Ошол нерсе сени Алланын буйругун аткарууга, тыюусунан тыйылууга түртө тургандай болуш керек. Эгерде Аллага болгон ыйман бар болгону менен, бирок Аллага болгон сүйүү жок болсо, такыбалыктын үлүшү жок болсо, сүйүүнүн үлүшү жок болсо, таазимдин үлүшү жок болсо, ал Кудай Таала мындай деген, бул болбойт. Арам десең, оң кулагынан кирип сол кулагынан чыгып отурса, Кудай Таала мону кыл дегенде бул парыз, муну жата калып кылыш керек, башканы жештирип кылыш керек. Бул парыз. Тамак ичпей коесуң, суу ичпей коесуң, ошондой эле бул парыз кылыш керек десең, мынтип койсо, демек мунун ыйманда бир мандем бар деген сөз. Демек, олия көпчүлүк адамдар элестеткен, жанакы такыбалыктын чегине жеткен, жана анын колунан кереметтер төгүлгөн бир адам эмес. Карапайым, жөнөкөй адамдар элестеткен. Эч качан күнөөгө барбаган. Курандын терминологиясы боюнча олия пайгамбарыбыз куттуу хадисинде айткан хадистен исключение эмес дейт. Андан четтеп калган эмес дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам куллу бани адам хаттоун ва хайрул хаттоина таввабун. Адам уулдарынын бардыгы ката кылышат, жаза басат, ката кетирет. Эми ошо ката кетиргендердин эң жакшысы тооба кылгандар, күнөөсүн билип, боюн алып, Кудай Тааладан кечирим сурап кайра кайткандар дейт. Буну Ахмад, Тирмизи, Ибн Мажа, Хаким китептеринде Анас ибн Малик сахабалык риваят кылып жатат. Мына ошол пайгамбарыбыз хадисте айткан адамдардын тизмесинен Курандын терминологиясындагы олия бул тизмеден чыгып кетпейт дейт. Ал дагы бул тизмеде бар дейт. Ал дагы ката кетирет дейт. Демек, олия десе такыр күнөө кылбаган, колунан кереметтер болуп турган, такыбалыктын чегине жеткен бир адамды гана түшүнүп алыш, бул туура эмес дейт. Албетте, ал жогорку деңгээлдеги, мен айтпадык, мартабалар, даражалар бар депчи. Демек, Кудай Таала өзүнүн сүннөт, закону ушундай экен, сүннөт ушундай экен. Алла Тааланын солих бенделери өлүм учурда Кудайдын кечирими, Кудайдын ырайымы менен сүйүнчүлөнүп, бул дүйнөдөн акиретке кетерде ошол кабарды угуп, курсант болуп, сүйүнүп, анан жандары чыгат экен. Кече күнү эле 1-2 умурда палестиналык бир шейиттин видеосун көрдүк. Барыңыздар көрүңөр болуш керек. Палестиналык жаш жигит өлүп баратат. Бир мен курак деле экен. Денесин бардыгы канжалаган. Эми өлүп баратат да, денеси атканбы, же бомбалап тиги сионисттер тамнасына калган байтор, эми бүт денеси болбой калган да. Андай абалда адам жаны кейип онтош керек эле. Бирок баягы адам жан чыгып баратат дагы күлүп, жылмайып, жаннатун ардуга самават вал ард деп күлүп атат да. Я жанна, бейиш, кенендеги асмандар менен жерде болгон бейиш депчи. Анан бир жактан эмне деп атасың десе, ана харижи дүйнө, мен дүйнөгө вообще байланышым жок, мен дүйнөдөн чыктым деп такыр баш кагып, мына ошол окшогон толтура фактылар, окуялар эле, мына бул окуя бул сүннөттүн бар экендигин далилдеп берип атат.
Ошондой эле жылмай өлгөндөр ошон окуялар толтура айта берсе. Мухаммад Саид Рамазан бут айтат рахимахулла, мисалы дейт, франциялык бир аял бар эле дейт. Иман келтирип намаз окуп, анан энесине көп учурда дават кылып жүрүп, энеси ана ислам кабыл кылам, мына ислам кабыл кылам деп кечеңдетип жүрө берди, барып өнөкөт оорусунда туш болуп, рак болуп, анан больницага жатып калат. Анан кыз эшиктен кирип келсе, энесини уже жаны чыккан казы калыптыр. Анан мархабан би малаикатилла, Аллахтын периштелери кош келипсиңер. Аллахтын периштелери кош келипсиңер деп жан бериптир да. Демек, ушуну менен имандуулардын абалы ушундай экенин билдик. Момун мусулмандардын абалы ушундай болот. Машалла. Аллах бардыгыбызга ушундай насип кылсын. Хуснул хотима, көркөм аяк, жашообуздун этеги көркөм аяктуу болсун. Ал эми фасыктарчы, фасыктар дегенде максат капырларчы, Кудай Тааланы кабылдабагандар. Булар кандай болот десе, буларга дагы бул закон точно иштейт. Бирок бунун башка варианты иштейт. Кудай Таала сөз булардын жаны чыгып аткан мезгилде азап периштелери жөнөтөт. Ал азап периштелер булардын жандарын сууруп жатып, капырлыгы үчүн Кудай Таала аларга кандай жаза даярдап койгондугун көрүп, ошонун сүйүнчүсүн угуп, билип, анан жандары чыгат экен. Буга Куранда сүннөт барбы, мизан барбы? Ооба. Астагфиру билла. Ан'ам сүрөсү 6-сүрө, 93-аят. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Ey менин пайгамбарым Мухаммад алейхиссалату вассалам, кашан ичинде. Анткени таро көргөнүңдө дегендеги ичиндеги этиш ээси ошо пайгамбарга айтып атат да. Эгерде сен көргөнүңдө деп пайгамбар сурап атат да. Залымдардын, Куранда залымдар дегенде муфассирлер капырлар деп тафсирлейт да. Анткени анык. Залымдар, яни капырлар өлүм учурунда, өлүм мастыгында, өлүмдүн татаал кыйын мезгилинде вал малаикату баситу айдихим, периштелер болсо колдорун алардын жандарына киргизип, ахриджу анфусакум, эми жаныңардан биздин колду чыгарып алгыла. Ал-яума туджзауна азабал хун, бүгүн кордуктун азабын татасыңар. Бима кунтум тaqulun алаллахи гайрал хак, Аллахка акыйкатсыз сөздөрдү айтканыңар үчүн. Аллахтын баласы бар, аялы бар, анан ширк кылгандыгыңар үчүн. Ва кунтум ан аятиги тастакбирун, жана Кудай Тааланын аяттарынан текеберленип жүз бургандыгыңар үчүн бүгүн кордуктун азабын татасыңар. Кана кыйын болсоңор, айткан сөзүңөр чын болгон болсоңор, анда мына биз колубузду силердин рухуңарга салып, денеңерге салып, рухуңарды суургантабыз азыр. Бул денеңерден биздин колубуздан денеңерди алып калгыла деп табалаган, жемилеген абалда жандарын суурат экен. Демек, залымдар, капырлар өлүм учурда алардын жашоосу ушундай бир жамандык менен мөөр басылып, азап периштелери Кудай Таалан аларга нааразы болгондугун, Кудай аларга ыраазы болбогондугун айтып, жана алдыда аларды кандай жаза күтүп тургандыгын билдирип, анан жандарын алат экен. Ушундай эле аятты тастыктаган башка бир аят, астагфиру билла, бул Анфал сүрөсү 8-сүрө 50-аятта келет. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Капыр кимселерди периштелер, ал капыр кимселердин жүздөрүнө жана аркаларына, арт жактарына, далдарына уруп, жалындаган от азабын таткыла деп жандарын сууруп жатканын сенин көргөнүңдө. Демек, аларга жакында силер жалындаган от азабын татасыңар деп айтып, билдирип, анан азап периштелери алардын жандарын алат экен. Ошондой эле Бухари, Муслим риваят кылган хадисте пайгамбарыбыздын жубайы мусулмандардын энеси Айша энебиз радиаллаху анханын мындай бир хадиси бар.
Өлүм учурда ушул мыйзамды далилдеген. Бул мындайча Пайгамбар алейхиссалату вассалам мындай деп айткан экен да Айша энебизге: "Ман ахабба лиқа Аллахи ахабба Аллаху лиқаах." Ким Аллахка жолугууну жакшы көрсө, Аллах дагы ага жолугууну жакшы көрөт. "Оман кариха лиқа Аллахи кариха Аллаху лиқаах." Ким Аллахка жолугууну жаман көрсө, Аллах дагы ага жолугууну жаман көрөт. Десе Айша энебиз айтат экен: "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, ахвал маут, ал өлүм да. Аллахка жолугун жакшы көрүү деген бул өлүм да. Факулуна якрахул маут." Ким эле өлгүсү келсин, я Расулаллах, жашагыбыз келет. Өлүм жакшы көрбөйбүз. Десе Пайгамбар алейхиссалам: "Лейса бидак." Жок, тиремес түшүндүң сен. "Валакиннал муъмина иза дана маутуху ва бушшира би рахматиллахи ва ридваниhi ва джаннатихи, ахабба лиқа Аллахи фа ахабба Аллаху лиқаах." Ал мындай: качан момун адамга өлүмү келгенде, ал Алла Тааланын ага ыраазы болгондугу, Алла Тааланын ага болгон мээрими жана анын натыйжасында бейиши менен сүйүнчүлөнүп, анан жана алынат дейт. Ошол нерсе буга сүйүнчүлөнгөндө, ал дагы эртерээк жаным чыгып, эртерээк Аллахка жолугуп, Алланын райымына, мээримине бөлөнүп, бейиш бакчасына кирсем экен деп, ал дагы жакшы көрүп калат дейт. Чындап эле субханалла. وإن الكافر إذا دنا موته فبشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. Ал эми кафир адамга ажалы келгенде, өлүмү келгенде, Алланын ага нааразы болгондугу жана Алланын азабы ага сүйүнчүлөнөт. Ал эми эч качан Аллахка жолугууну каалабайт, Аллах дагы жолугууну каалабайт дейт. Бул хадис муттафак алейкен. Болгону сөздөрү бир аз айырма болуп, муттафак алейни буну Имам Бухари өзүнүн хадисинде сборник достоверный хадисовду риваят кылган, и Муслим дагы. Болгону экөөнүн сөздөрү мазмуну бир, сөздөр кичине башкачараак дейт да, бирок мазмуну ушул эле мазмун дейт. Демек бул муттафак алей деген сөз. Эки имам тең ушул хадисте бир чыккан деген сөз да. Эми момун менен капыр адамга өлүм учурунда ушундай бир кабар айтылат экендиги маалым болгондон кийин биз муну канчага бөлө алабыз? Муну экиге гана бөлө алабыз дейт. Үчкө бөлө албайбыз дейт. Бул жерде мындай суроо болот да. Бул дүйнөдөн көчүп аткан адам же момун болот, же капыр болот дейт. Момун болсо сүйүнчүгө ээ болот, капыр болсо азаптын сүйүнчүсүнө ээ болот. Эми бул жерде карсаңыздар дейт. Лутфур Роббани бил муъминина ма ла яхфа дейт. Ушул нерседе Аллах Тааланын момундарга болгон Роббани, божественный бир боорукерлиги, мээрими, ырайымы бар дейт. Ушул нерседе эгер көңүл бурган болсоңор дейт. Ачык айкын эле дейт. Анткени себеби бул жерде үчүнчү жок. Яни фасык мусулман болсо, бир аз күнөөкөрүрөөк мусулман болсо, ага болбойт. Жок, бул жерде эки эле жол бар дейт. Же мусулмандардын числосуна, мусулмандардын тизмегине кирип, сүйүнчүгө ээ болосуң. Же капырлардын тизмесине кирип, азаптын сүйүнчүсүнө ээ болосуң. Ортодо жол жок дейт. Биякта мындай, рядовой жөнөкөй эптеген бир мусулмандар эмне болот? Деп сен айтышың мүмкүн дейт. Бул жерде айтып атат. Сен бул жерде макану муъминил усат мин хадал масир. Бул тагдырда, бул сапарда күнөөкөр момундардын абалы эмне болот? Күнөөкөр момундар, баарыбыз эле күнөөкөрбүз. Жооп, бул ягынан окуп котороюн. Аннал муъмина содик фи иманихи. Иманында чынчыл болгон, иманында сыдык болгон момун махма асаллаха айяма ихбали алат дуния. Дүнүйө менен кучакташып, дүнүйө менен жуурулушуп жүргөн саламат күндөрүндө канчалык Кудай астында күнөө кылган болсо дагы, иманында сыдык чынчыл болгон мусулман ла буддан тад'уаху машаир убудиятихи лиллахи, анын Кудайга болгон, Аллахка болгон кулчулук сезими валау бада хин, бир канча убакыт өткөндөн кийин болсо дагы иля таубати вал инабати илаллах, Кудай Таалага тооба кылууга, Кудайга кайтууга чакырат дейт. Имандын натурасы ушундай экен да, чыныгы имандын белгиси ушул экен да. Эгерде
Адамдын жүрөгүндө чыныгы ыйман бар болгон болсочу, эртели кечпи баягы мусулмандын чыныгы ыймандын натурасы ушундай экен, урматтуу туугандар. Эгерде ыйман сыдык, чынчыл, чыныгы ыйман болгон болсо, тентиген кожоюнун, адашкан кожоюнун эртели кеч колунан жетелеп бас эми Кудайдын алдына баралы деп Кудайдын алдына ээрчитип барып тоба кылдыртат экен. Фаярхалани дуния мутаххаран мин риджси мааси, ошентип натыйжада акыр аягында бул дүйнөдөн күнөөлөрүнүн ыпластыгынан тазаланган абалда бул дүйнөдөн акыретти көздөй көчөт. Ва мин самма яталаккал башарата бил магфира инда сиякил маут, ошондуктан өлүм учурунда кечирим менен кечиримге бөлөнгөн сүйүнчүмгө ээ болот. Аммал муъмину аллази ла султана лил имани биллахи ала калбихим. Жогоруда айткан нерсеге мисалдар толтура жашоодо, урматтуу туугандар. Канчалаган мусулмандар бар, намаз окубайт, андай мындай ичип жүрөт, тияк бияк, бирок аягы намаз окуп жакшынакай жолго түшүп калган мусулмандар толтура да. Мисалы 18-19 жашында Манас районунда 40 күндүк даватта жүрөбүз. Эми баягы жаш кез, ал убакта медреседе сүннөт кийет элек, ак сүннөт кийип алган, башында ак топу, ак сүннөт. Анан Манас районунда бир даватта жүрсөк, мен да сүннөт кийип алгам, ак кийимчен, башында топу, жанында да ошондой бар. Анан алдыбыздан 3 мас чыкты. Колдорунда арак бар экен. Таамай чыкты. Уялгандарынанчы капталдагы бадалга кире качышты да. Болбосо ал бизди сөгүп сагып деле басып кетмек, эмне ишиң бар деп койсо болмок. Бирок көрдүңбү, анын жүрөгүндө чыныгы ыймандын үрөнү бар. Бул байкуш нафсисине жеңилип жүрөт. Шайтанга жеңилип жүрөт. Ал аны текеберлик менен Кудай Таалага эмне? Мен өзүмдү өзүм билем, өтүгүм төргүлем, бул менин жашоом, аны каалагандай жашоом деп жанакылардай болуп ичкен жок ал байкуш. Ошондойлор сөз аягында Кудайга кайтат экен да. Сөзсүз Кудайга кайтат экен эртели кеч. Бирок кечирип калбасын, кечирип калбайлы, урматтуу туугандар. Аммал муъмину аллази ла султана лил имани биллахи ала калбихи. Алеми мен момунмун деген адам, бир мен момун деп бир адам бар. Бирок анын жүрөгүндө Аллага болгон ыймандын салтанаты жок. Анын жүрөгүндө Аллахка болгон ыймандын башкармачылыгы жок. Мындай жүрөккө ыйман келгенден кийинчи ошол жүрөктү рултетип баштайт экен да. Алладан коркосуң да, турабы? Сен азыр баланча менен урушуп кеттиң деп ошол Кудайдан болгон корку барып сени кечирим суратат. Кудайдан болгон корку эч ким жок болсо дагы урдата койбойт. Ошол жүрөккө Аллага болгон ыйман келгенден кийин ошол Аллага болгон ыймандын султандыгы, башкармачылыгы, администрациясы жүрөктө болуш керек экен да. Эгерде ал жүрөктө Аллага болгон ыймандын администрациясы, салтанаты, башкармачылыгы жок болсо, анда бул сыртынан гана ыйман думун деген нерсе болуп калат да. Вала муттасаа фи qalbihi li shay min mahabbatillahi wal khawfi minhu. Жүрөгүндө Кудай Таалага болгон сүйүүдөн, жүрөгүндө Кудай Таалага болгон коркуудан эч бир орун жок. Кичинекей бир орун карасаң, Кудайга болгон сүйүү жүрөгүндө орун бар десең жок. Жүрөгүндө Кудайга болгон коркуудан орун бар десең жок. Жүрөгүндө Кудайга болгон ыймандын башкармачылыгы бар, анан башкара тургандай жок. Фашану фихи, анда мындай адамдардын натурасы, жашоо образы кандай болот? Айяркана илал мааси ала ихтилафиха. Күнөөнүн бүт түрлөрүнө каалагандай кыла берет. Тафавутига эмеси менен деп койчу эле. Түрлөрү менен, ассортименти менен. Вала язидаху ал-исян илла бу'дан аниллахи ва ярда анху. Жана мындай тоң моюндугу Кудай Тааладан алыстатып кана олтурат. Кудай Тааладан жүз бурдуртуп кана олтурат, Кудай Тааладан алыстоосун гана көбөйтөт. Ва рукунан ила муштахаяти ва ахвайхи, жана ошол кумар каалоосу менен кылып аткан күнөө нерселерине дагы жакыныраак болуусун арттырат. Бул жерде тиги менен мунун айырмасы кандай болуп атат?
Фаиза фажахул мауту ва вақа фи сияқи, качан мындай адамга өлүм капилеттен келгенде жана өлүмдүн мастыгына түшкөндө файна машаираху татаважжаху куллуха бил аса иля рагайбихи ва муптагаяти дунявия лати саюфарикуха ба'дан кана мусарифан илайха мухтамман биха. Өлүм учурунда ошол дүйнөдө кайсыл нерселерге өтө гам пикир кылып, кайсыл нерсе менен алек болуп, кайсыл нерсенин үстүндө бүтүндөй өмүрүн арнаган болсо, мына ошол дүйнөлүк жакшы көргөн, сүйгөн, каалоо нерселеринен ажырап жаткандыгына өкүнгөндүктөн мунун сезимдери кыйналат дейт. Анткени себеби сүйгөн нерселеринен айырылып атат. Жүрөгүндө Кудайга болгон жүрөгүндө Кудайга болгон сүйүүгө орун жок болчу. Кудайга болгон коркуудан орун жок болчу. Мунун жүрөгүн тек гана дүйнө жана андагы жыргалчылыктар, көңүл, кумар, каалоо жана башка нерселер гана ээлеп алган. Ошол нерсеге бул ашык болгон. Эми ал нерседен бул айырылган тат. Жаны чыккан тат. Ошолорго болгон күйүттөн анын жан дүйнөлөрү сыгылат дейт. Мен ушуга деп өмүрүмдү арнагам, ушул байлыгым деп, ушуга бүтүндөй капиталымды арнагам, мен ушундан айырылып атам деген күйүт анын сезимдерин кыйнайт дейт. Ва инда идин ярхалу ани дунья гофилан аниллахи мультахафан муталахафан аля дуньяху дейт. Анан ушундай учурда ал ошол айырылып жаткан дүйнөсүнө кейип, өкүнүп, Кудай Тааладан кайдыгер болгон абалда дүйнөдөн аркы аламга өтөт дейт. Вала будда ятабаддада имануху биллахи фи дироми аламихи мин вакил маут ва асафиги мин муфаракати ахвайхи. Ошентип мындай учурда ошол анын нафси каалоосуна жаккан жыргалчылыктан айырылып жаткандыгына кейүүнүн, сана тартуунун, күйөтүнүн жалындаган оту менен Аллага болгон ыйманы асманга сапырылган чаңдай эле жок болуп кетет дейт. Фаяталакка инда идин ан-надира бил иқаб аллази янтазиру, аны күтүп турган азап менен бул адам сүйүнчүлөнөт дейт. Ва хакада файна ман юсамми фи зохири муъминан, кимде ким юсамма сыртынан момунмун деп өзүн атаса, же аталынса, мен мусулманмын деп койсо, маалуху имма ила ан тудрикаху хавафизу таубат вал инаба, бирок жашоосунда ошого жараша дин буйруктарын карманган эмес болгон болсо, мунун финиши кандай болот? Же тообо, Кудай Таала кайтуунун стимулу ага жетип келип, колунан жетелетип тооба кылдыртат. Фаякуну минал магфурина ва мин сама якуну мин ахлил башар, анан кечирилгендерден болот, анан сүйүнчүлөнгөндөрдөн болот. Ва имма ила ан тастамира шахават вал ахва ал мухаррамату qalbahu, же болбосо ошол дүйнөдөгү арам нерселерге болгон шахват каалоолору, кумар каалоолору туура эмес жолдо болгон, анын жүрөгүн толугу менен оккупация кылып алган болот дейт. Ээлеп алган болот дейт. Кудай Таалага болгон сүйүүсүнө, такыбалыгына эч бир орун калтырбастан. Анда мындай учурда фаяхтанику исламу, мунун исламы муунуп, ва тантафиу жазвату имани, иманынын акыркы бир күйүп турган чогу өчүп, ва мин самма якуну мин ахлин назир, анан ошол азап менен сүйүнчүлөнгөндөрдөн болот дагы, өлүм учурда ошол нерсеге туш болот дейт. Анткени себеби мунун ыйманынын үлбүрөгөн гана бир нерсеси бар болчу. Үлбүрөгөн гана бир нерсеси бар болчу. Бир кабы гана бар болчу. Ошонун негизинде өзүн момун, мусулман деп жүргөн. Бирок өлүм келгенде сүйгөн нерсеси ал дүйнө, анын жыргалчылыктары болгон, андан ажырап атканда кейип кепчигендиктен анын жалындаган отунда тиги үлбүрөгөн ыйманынын кабыгы жөн эле жок болуп кетет дейт. Сумма инна хаза аллази awdahtу лак, соң мен сага бул баяндап берген нерсе Кудай Тааланын пендерине болгон бул сүннөтү. Кээ бир адамдардын жүрөгүндө мындай бир кызыгуу суроосун жаратышы мүмкүн. Мен ошол
ошол позитив жанакы сүйүнчүлөнгөн бейиш менен сүйүнчүлөнгөндөрдүн катарында болоюн, тигилердин катарында болуп калбайын, анын үчүн мен эмне кылышым керек деп суроо бере турган болсо мен айтамын дейт. Илахий баян, Кудай Тааланын баяны буга жеткире турган жолду өзү ачыктап берген дейт. Кантип жетем мен ошол сүйүнчүгө? Жолу бар десе ооба, Кудай Таала өзү айтып атпайбы? Астайдыбилла, инналлазина қалу раббуна Аллаху сумма истақому. Чындыгында биздин эгебиз Раббибиз Аллах деп айтып, соң ошол айтканында, ыйманында, акыйдасында бекем болгондор өлүм келгенге чейин. Кимде ким менин эгем Аллах деп сыдык менен, чынчылдык менен айткан болсо, акли якин менен айткан болсо, эртең күнү бирөөлөр акча берипсе, убагында тиги баптисттер бир кап ун менен карапайым элдин ыйманын сатып алгандай, ыйманын сатып ийбей тургандай, акли бир ишеним менен, далил менен Аллах Тааланы таанып билген болсо, чынчылдык менен билген болсо, анан ошол сөзүндө, ошол якининде, ишениминде өлүмгө чейин бекем болгон болсо, анда ал өлүм учурда ошол сүйүнчүлөнгөндөрдүн катарында болот. Хафиз Абу Я'ла риваят кылат, сепчканы санатты сахабага чейин жеткизет дагы, аны Анас ибн Малик радhiyallahu анху риваят кылат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге бул аятты окуп берди дейт. Астайду билла, инналлазина қалу раббуна Аллаху сумма истақому. Чындыгында биз негебиз Аллах деп айтып, соң туруктуу болгондор ошол ишениминде, сөзүндө. Анан айтты дейт Пайгамбар алейхиссалам, Код қалаха насун сумма кафар аксарухум. Муну көп адамдар айтты дагы, көбү кайра капыр болуп кетти дейт. Фаман қалаха хатта ямута фақат истақама алейха. Кимде ким ошол сөздү айтып, өлүмгө чейин бекем болсо, анда ал ошол аятка дал келген болот дейт. Анткени себеби пайгамбардын доорунда ыйман келтирип, ары чыккандан кийин муртат болуп кеткен Мусайлама Каззаб жана Сакиф урусуна окшогон миңдеген адамдар чыкты да. Пайгамбар көзөткөндөн кийин биз зекет бербейбиз, ал деген налог. Биз деген пайгамбардын көз түрүндө берчүбүз, өлгөндөн кийин бербейбиз деп муртат болуп кетти. Мусайлама Каззаб өзүн пайгамбарым деп жарыялады. Анын урусу аны ээрчип кетти. Эй Мусайлама Каззаб, тантыбачы. Сен өзүңдү пайгамбарым деп Куранга окшоп ырылар токуп атасың, тантыксың сен. Билип турабы сен тантык экениңди. Бирок биздин урубуздан жалганчы болсо дагы пайгамбар башка урудагы пайгамбардан биз үчүн артык деп аны ээрчип кеткен. Таассуптуктун, улутчулдуктун, ашына, нацисттиктин зыяны да. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалам улутчулдукту, нацизмди даба кылган бул бизден эмес деген. Десе, я Расулла, өз улутун, өз элин, өз жерин жакшы көргөн бул улутчулдукка кире берсе, жок дейт. Нацисттикке ал кирбейт. Нацисттик качан болот десе, ошол өзүңдүн улутуңга болгон сүйүүдөн башкага адилетсиздик кылсаң. Мисалы сен кыргызсың, сен казаксың, улутчулдугуң ошого алып барат. Сен кыргыз болуп, сен казак болуп туруп, же кыргыз болуп туруп, бирок аркы сен улутуңда болбогон нерсе, адилет болбогон адам адилеттүүлүк кылып атат. Сенин улутуңдагы адам адилетсиздик кылып атса, өзүң улутуңдагы жан тартып кетсең, адилетсиздик кылып атса дагы, бул уже сен нацисттик кылып атасың уже. Уже пайгамбардын хадисинен, акыйкаттан, Курандан, хадистен өтө алыстап кеттиң. Ошондой эле Насаи өзүнүн тафсиринде риваят кылат, Баззар ибн Жарир риваят кылат, Муслим ибн Кутайбадан риваят кылат. Ошондой эле ибн Жарир өзүнүн санады менен Саид ибн Имронго чейин алып барат дагы. Саид ибн Имрон деген сахаба экенби же табиин экенби? Ошол адам айтат: "Qara'tu inda Abu Bakr as-Siddiq hadhihi al-aya." Мен Абу Бакыр Сыддык пайгамбардын чоң сахабасынын алдында ушул аятты окудум дейт. Саид ибн Имрон айтып атат. Ва саалту ан маана, анан ушул аяттын мааниси тууралуу сурадым. Десем Hazret Абу Бакыр Сыддык: "Хумул лазина лам юшрику биллахи шай'ан." Бул аятта айтылган адамдар Аллахка эч нерсени шерик кылбагандар дейт. Демек, урматтуу бир туугандар, бул жерден акыйда илимин алып коюш керек. Ар бир мусулман адам акыйдада жок дегенде ошол мындай бир базалык түрдө болсо дагы мындай бир фундаменталдык нерселерди билип коюш керек. Канчалап мусулмандар бар, эч нерсени билбейт.
кичине аракет кылып умтулуп коюш керек да. Анткени мусулман адам илимге умтулуп туруш керек натурасында. Кудай Таала пайгамбарыбыз өлүмгө чейин илим алла деп атат. Илимсиз менен илимдүү тең болбойт деп атат. Илимдүү менен илимсиз эле сөзсүз эле эми медресени бүтүп, университетти бүтүп кетиш эмес. Жакшы эреже бар араб илимдечи. Мала юдраку куллуху ла ютраку куллу. Кайсы нерсени толугу менен аны не можешь охватывать. Толугу менен аны кучактап элиңе ала албасаң, толугу менен аны өздөштүрө албасаң, аны толугу менен таштап сал деген бул туура эмес да. Аябай эле туура эмес да. Ошондуктан алыш керек, билиш керек. Мисалы ширкул аспаб деп коет. Себептер менен ширк келтирүү бар мисалычы. Мисалы Мухаммад сайт Рамазан бута айтат, мисалы кимде ким мисалы бисмиллахи суу ичип туруп, суу өзүнүн заты менен мен чаңкоомду кандыр десе, бул адам имандан чыгып кетет мисалычы. Анткени бул суунун затында менин чаңкоомду кандыра турган бир күч кубат бар, таасир бар деп билип атат. Элементарный мисалычы. Же кимдир бирөө мисалы жөнөкөй дары ичип туруп, анан ушул дарынын затында мага шифа бере турган бир касиет бар. Ушул дары мага мени айыктыр десе, бул ширкул аспаб, уже себептер аркылуу ширк келтирүү болуп эсептелет. А болбосо ал ситрамон мисалычы денеге киргенде, ал деген көзү жок, кулагы жок, мурду жок, адам эмес, колу жок, буду жок, мунжу, ал жансыз. Ал биздин организмди тааныбайт, бизди билбейт. Демек, ошондогу процессти жараткан, биздин организмди билген, биздин организмди жараткан зат гана ошол жерден ошол ишти алып барат. Мисалы, бу суу тамак жегенде, ашказанга киргенде ал жерде деген медицина тили менен айтканда миллиарддаган процесстер бар да. Мен түшүндүрүп бере албайм мисалы, бирок билем да, миллиарддаган процесстер бар. Миллиард болбосо дагы сан жеткис процесстер бар. Анткени адам денесинде деген сан жеткис клеткалар бар. Чексиз көп клеткалар бар да, чекти го бардык нерсе. Ошо ар бир клетканда бир күндө 300дөй түрлүү реакциялар болот дейт. А жанагы тамак киргенде бүтүндөй дененин клеткалары менен иш алып барат, ар түрдүү. Ал жерде деген мындай бир укмуш, ажайып, өтө татаал процесс жүрөт. Аны жансыз ашказан каяктан билет? Жансыз дене каяктан билет? Демек, ал жерде тамак сиңирүүнү кылып аткан, курсакты тойгузуп аткан, бар жогун кылып аткан бул Кудайдын кудурети. Мисалычы? Мына ошол урматтуу бир туугандар, ай мату ва хум ла юшрикуна биллахи шайан, же болбосо демек Аллах эч нерсени шерик кошпой, жана Аллахка ошол абалда өлгөндөр дейт. Соң Ибн Жарир дагы бир хадисте риваят кылган дейт. Асвад ибн Хилал деген сахаба кемби, табиин кемби билбейм, айтат. Кол Абу Бакр Сиддик, Абу Бакр Сиддик айтты дейт, радиаллаху анху. Ма тaquluna fi hadila. Сахабалар айтып атат да. Сахабалар айтып атат. Жа табииндерге айтып атат, улуу табииндерге. Инналлазина қалу раббуна Аллаху сумма истақому деген аят. Чындыгында биз негебиз Аллах деп айтып, соң ошол нерседе туруктуу болгондор. Мындан силер бул аят тууралуу эмне дейсиңер? Деп Азирет Абу Бакр сураса, айтышты: Сумма истақому мина зунуб фалам яртакибу занбан. Иман келтирип, анан эч күнөө кылбагандар. Күнөөдөн постоянно алыс болгондор, четтегендер. Десе Азирет Абу Бакр, фақат хамалтумуха ала гайри махмалиха. Силер туура эмес муну тафсир кылдыңар. Туура эмес оодардыңар. Роббуна Аллаху сумма истақому фалам ялтафит иля илахин гайрих. Эгебиз Аллах деп айтып, ошол акыйдасында бекем болуп, Аллахтан өзгөлөргө сыйынбагандар деген экен. Демек, бул жерде акыйданы окуп коюш өтө зарыл. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, субханалла, мына бардык жерде Ахлу сунна вал жамаанын жакшынакай устаздар бар. Бишкекте канча устаздар сабак берип атат. Биякта деле акыйда окуйм десең, чоң устаздардан сабак алып келген, Тилек Тамыла бар. Бишкекте чоң устаздар жайнап жатат. Интернетке кирсең, туура сайттар бар, туура эмес сайттарга кирип алып. Демек, акыйданы билип коюш жок дегенде пайдалуу, мындай бир базовый түрдө ар бир мусулманга важип. Ибн Аби Хатим риваят кылат, Икрима радиаллаху анхуга санатты жеткизип, Икрима радиаллаху анху айтат: Суила Ибн Аббас радиаллаху анху айю аятин фи китабиллахи таала архос.
Пайгамбарыбыздын абасынын баласы бул үммөттүн илим океаны лакабына ээ болгон Абдулла ибн Аббастан суралган экен. Кудай Тааланын китебинде кайсыл аят эң мындай адамга үмүт берген, адамга бир жанын жаялткан бир аят, адамга бир жеңилдикти тартуулаган аят десе, бул аят деген экен да. Инналлазина қалу роббуналлаху сумма истақому. Биздин эгебиз Аллах деп айтып, соң ошол нерсесинде туруктуу болгондор. Ай истақом ала шахадат ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллахту билип туюп, маанисин билип, осознавать этип, ишеним менен, акылың менен ошону элестетип, билип туюп айттыңбы? Ошол нерседе туруктуу болуп, ошону менен өлдүңбү? Болду, ушул сүйүнчүгө ээ болосуң. Бирок бул жерден сага ушул айтылган сөздөрдөн ушундай бир туура эмес ой сени каптап кала көрбөсүн. Аннал муслима би васхихи изан аятасима би акидат ла илаха иллаллах. Демек мусулман адам сону турбай ла илаха иллаллахка карманып алып, ушул акиданы жакшынакай билип, жүрөгүнө кыт куйгандай салып коюп, анан күнөөнү каалагандай кылып жүрө берсин деген ойго түшүп кала көрбөгүн дейт. Ечирип кой дейт. Туна яфкода ахлиятаху ли хадил башара аллати яталаккаха алмуминуна биллахи индал маут. Өлүм учурунда Аллахтын рахмат периштелери аркылуу ушундай бир сүйүнчүгө ээ болуу мүмкүнчүлүгүнөн чыкпастан, ага болгон ылайыктуулуктан четтеп калбастан, кыт куйгандай ла илаха иллаллахты билип коюп, күнөө кылып жүрө берсе боло берет деген ой келип калбасын дейт. Ова fa innal istislama li hadha al-wahm min sha'ni yazujja sahibahu fi naqid ma yu'mal aw ya'mal. Ова дейт, бул туура эмес ой күмөнгө моюн сунуп, болду, всё. Ла илаха иллаллах менден бар. Күнөө кылып жүрө берейин, по-любому мен момункемин, эшикке киреткенмин. Деш дейт. Мындай адамды сөзсүз түрдө үмүт кылынган нерсенин тескерисине алып барып коёт дейт. Анткени себеби бардык күнөөлөрдө жүрөккө чоң таасири бар дейт. Кайтып атат. Андал маасия лаха таасирун кабир алал калб. Күнөөлөрдүн жүрөккө өтө чоң таасири бар дейт. Бул тууралуу Бадиуз Заман Саид Нурси рахимахулла өзүнүн Росаили Нур деген Куранга берген тафсиринде айтат. Ар бир күнөө капырлыкка бир кадам дейт. Албетте күнөө кылган адам капыр болуп калат деген жок. Бирок мисалы мындай дейт да, эгер мен толук жеткире албайм, окубаган дегендей эсте калган айтып берейин. Мисалы сен күнөө кылгың келип атат дейт. Анан эшти бекитесиң, пардаларды жабасың, ошо күнөө кылгың келип атат дейт. Анан жакшы эле жабып, жакшы эле бекиндим го, бирок периштелер көрүп атат да. Тилер жазып атат да, регистрация идет деп сен кыжалат болосуң дейт да. Анан сага 20-жылында абал ушундай болгон да, атеизм өтө чоң чабуул койгон да, анан бирөөлөр келип, атеисттер илимдин аты менен келип, андай деген нерсе жок, бул жомок, периште жок, андай жок, мындай жок десе, сен араң турган жаныңа бул сөз жагат дейт. Мисалы дейт да. Анан да Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде астайду билла калла бал рона ала кулубихим ма кан яксибун. Жок, алардын жүрөктөрү дат басып калган, кайтталанма кылып аткан күнөөлөрүнүн кесепетинен дейт. Адам бир күнөө кыла берсе, жүрөгү дат басып бузулат экен. Хадистерде келет го. Качан күнөөлөр көбөйгөндө адам күнөө кыла берсе, ар бир күнөө кылганда тооба кылбастан күнөөнү уланта берсе, анын жүрөгүндө баягы чекиттер көбөйө отуруп, чоңое отуруп, жүрөгүн дат басып, жүрөгүндө катуулукту жана кайдыгерликти жаратат дейт. Шахватка, кумаркаалоого сүңгүп кирүүнү жаратат дейт. Анын натыйжасында мунун кесепетинен анын жүрөгүндөгү ыйман көчөтү соолуп жок болот дейт. Анын пикири Аллах Тааланын зикиринен алыстайт. Кыяматты, келечекти, өлүмдү, кабырды ойлоодон алыстайт. Дүйнөдө ошол алек болуп жаткан нерсеси менен гана шугулданып калат. Бул дүйнөнүн алактылары, машакаттары, тиричилиги муну толугу менен аны тизгиндеп алат.
وينمهك في معامله بها والتعامل في سبل التغلب على مشكلات. Ошентип ошол дүйнөнүн проблемаларын чечем деп, ага үстөм чыгам деп, аны ойлоп, гам кылып жүрүп, Кудай Тааланын зикиринен ахиретти ойлоодон такыр алакты болуп, кайдыгер калып, анын араң турган ыйманынын көчөдү соолуп калат дейт. Антип үстүнөн күнөө кылып эле ушинте эле берсе дейт. Файза вака фи сиякил маут, ана мындай адамдын абалы кандай болот? Качан өлүмдүн мастыгына түшкөндө, ал элестетиңиз, күнөө кылып жүрөт, күнөөгө өз мусулманмын деп эле айтат. Бирок окуган намаз жок, бир эчтекеси жок, жөн эле мусулманмын дейт, күнөө кылат, тооба кылбайт, улам күнөө кылат. Кудай Тааладан кайдыгер калган эс тартынын баары, гам пикирдин баары эле дүйнөдөгү бир жыргалчылыктар, жаандагы бир проблемалар болуп жүрүп эле тарс өлүм келди. Не болот? Ваштат алейхи бурахауху. Өлүмдүн мастыгы анда күчөдү. Өлүм мастыгы кыйын да. Табаддадат al-afkara sathiyya allati kanat tadufu minhu bil aqli zahir. Анын тети акылынын сыртында болгон, кабыктай болгон, сырткы, анын акылынын тээрегинде гана учуп жүргөн мындай ыйманы дейт. Жөн эле табага сапырылган чаңдай эле жок болуп кетет дейт. Анткени ал ыйман жүрөккө чейин барып, өлүмдүн катуулугунан туш тарак учуп кетет. Тети жүрөгүнүн түпкүлүгүндө, акылынын терегинде эмне катылып жаткан болсо, ошол нерсе ачыкка чыгат. Дүйнөдө кайсы нерсеге өтө байланган эле, музыкагабы, туура эмес жыныстык байланыштаргабы, кайсыл гана туура эмес арам дүйнөлүк бир нерселерге байланган жашоосунда, акифан алейхи, ошого эс тартынын баары, кам кайгысынын баары ошол болгон, мунсарифан илейхи, дайым ошо менен шугулданган, мен шуну дүйнөдөгү ар кандай иштер болушу мүмкүн, рогайба нафсисин жыргалчылыктары болушу мүмкүн. Бул жерде арам нерсе эмес, мындай дүйнөлүк деле нерселер болушу мүмкүн. Бирок качан дүйнө ыймандан четтеп кетсе, мисалы, ал деле уже жаман натыйжаларды берет да. Бул жерде бул талгат, бул жерде сабакта мындай арам жолдогуларды айтып атат деп ошого эле шектелип алданып калбаш керек да, угуп аткан адамдарчы. Жок. Дүйнө, тиричилик, бала, ал, бул дүйнөнүн тиричиликтери, бирок ошол нерсе Аллахтын зикирин алактуу болсо, ал дагы бале да. Фатароху яхтафу би махаббихи тилк ва хуа ла яи шайан мимма яхтафу биhi. Ал өлүм мастыгында ошол сүйүп калган, сүйүп жүргөн жана кам кайгы кылган нерсесин кобурап сүйлөп аткан болот. Баягы айтып калчу эле го дабатта жүргөндө, ошол малы болсо малым дейт, үйү болсо үйүм дейт, машинам болсо машинам дейт, бизнесим болсо бизнесим дейт дегендейчи. Ошол нерсе, анткени жүрөгүнө ошол сиңген, кам кайгысы ошол эле, эстат ошол эле. Хакада ядио имануху аллади кана юраддиду шахадатаху билисанихи айяма саххи ва афияти. Аманчылык мезгилинде, сак саламат мезгилинде сыртынан гана мусулман деп койгон шахадат келмеси жөн эле жок болуп кетет андай мезгилде. Излам такун лаху жузурун расихатун фил калб. Эмнеге? Анткени анын мусулманмын деген ыйман келмесинин тамыры жүрөккө барып жайгашкан эмес эле. Акылына, жүрөгүнүн тереңине барып жайгашкан эмес эле. Тамыр байлап, андан бир бекемдешкен эмес эле. Кабыгы эле бар эле, жөн эле мусулманмын деп коет эле. Валам якун югази иманаху ас-сатхия зака бикасири зикр. Ошол үстүртөн ыйманына, мындай челгабык сыяктуу болгон, сыртынан гана мусулманмын деген ыйманын бикасири зикир кылып, Кудай Тааланы эстеп азыктандырган эмес эле. Ибадат кылып, намаз окуп азыктандырган эмес эле. Фанна та'тихил башарадан, кантип мындай адамга өлүм учурунда бейиш менен, Кудайдын ыраазычылыгы менен сүйүнчү келсин периштелер тараптан. Ва кот факада иманаху фи дирами гошатил маут. Өлүмдүн ушундай бир жалындаган кыйын мезгилинде, бул аллати айкодат хиламаху ва махсунун фи акылихил батин, ошол акылындагы өлүм учурунда ошол жүрөгүктө, акылынын түпкүлүндө эмне катылып жаткан болсо, ошол нерсе чыгып келет экен да. Кайсыл нерсени көп эстеген болсо жашоосунда, кайсыл нерсе кам кайгы, ой пикир, эс тарты кайсыл нерседе болгон болсо, кайсыл нерсе кайра кайтып ошол нерсени кылып аткан болсо, мисалы
кээ бирөө телефонду кайтып карай берет го. Мисалы ошол сыганда адам сүйгөн нерсесин кайра кайтып карай берет. Куранды сүйгөн адам кайра Куранга кайта берет. Спортты сүйгөн адам кайра спортко кайта берет. Айтор адам кайсы нерсесин сүйсө ошол нерсе кайра кайта берет. Жаман көргөн нерсесин бир кылып таштап коет. Ошол нерсеси анан өлүм учурда бояктан, жүрөктөн, акылдан чыгат. Коюңуз. Ла юхиманнака хаза аллази aqulu айдан. Мен коркутуп койдум окшойт. Мен айткан нерсе кайрадан сага мындай бир ой берип койбосун, туура эмес. Коркутуп койдуң. Такыр эле күнөөдөн алыс болуш керек турбайбы бул сүйүнчүгө жетиш үчүн? Болбосо бул сүйүнчүгө ээ боло албай турбайбызбы деген дагы ой келип калбасын дейт. Үмүтүңдү үзүп койбойн дейт. Анткени себеби исмат, күнөөдөн биротоло оолак болуш бул элчилерге, пайгамбарларга гана таандык нерсе дейт. Ва иннама сабили иля найлиха, бул жерде тек гана ошол өлүм учурундагы бул сүйүнчүгө жетүүнүн тек гана жолу ан таджала qalbaka waqfan ala mahabbatillahi wa ta'zimihi wa mahabbatihi. Жүрөгүңдү Кудайга болгон сүйүүгө арна. Жүрөгүңдү Кудайга болгон таазимге, Кудайга болгон такыбалыкка арнагын дейт. Мына ошол дейт. Кандай болгон күндө дагы жүрөк ошого арналыш керек да. Эмнеге иштеп атам мен? Мисалы, балдарымды багайын деп, анткени себеби Кудай Таала үй бүлөңдү адал менен бак деген. Эмнеге мен иштеп атам? Ата-энемди ажылыкка жөнөтөйүн деп, өзүм ажылыгымды өтөйүн деп, эмнеге иштеп атам? Айтор, мындай сырттан караганда сенин жүрөгүң Аллахка арналгандан кийин дүйнө менен алек болуп жүрөт, тети карасаң постоянно дегендей көрүнүшү мүмкүн. Бирок сен жүрөгүң Аллахка арналгандан кийин сенин дүйнөң дагы Аллахка арналып кете берет. Кул инна солати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи роббил аламин. Айткын, менин намазым дагы, менин бардык ибадаттарым дагы, жашоом дагы, өлүмүм дагы ааламдар негеси болгон Аллах үчүн деп айткын дейт. Ошондо адамдын Мухаммад Саид Нурсиал айтмакчы, адам 5 убакыт намаз окугандан кийин жөнөкөй адаттагы иш-аракеттерине дагы Кудайым сооп берип, аларды ибадат өкүмүндө кете берет. Вазалика биликсар мин зикрихи ва мин муракабати. Мунун жолу кандай? Мунун жолу ошол биринчи жүрөгүңдү Кудайга арна, анан ага азык бер. Кантип? Кудай Тааланы көп эстеш менен. Кудай Таала мени көрүп турат деген сезимге умтулуш менен. Албетте Кудай Таала мени көрүп турат деген сезимге жетиш бул уже чоң даража. Бул максат, буга жетүүнүн жолдору бар. Кимдир бирөө устаз карманып, ошол устаздын этегин кармап, ага мурид түшүп, андан бир тапшырма алып, анын берген тапшырмаларын аткарып, эми ар ким бирөө сабак угуп, бирөө китеп окуп, айтор аракет кылып, Кудай Таала мени көрүп турат, угуп турат деген сезимге умтулууң, Алланы көп эстөө менен жана Аллах сыйлык ээси болгон, чыныгы сыйлык ээси ким? Бул Аллах. Адамдар болгону себепкер. Ошол чыныгы сыйлык ээси болгон Аллах тараптан сага келген ар бир неаматты ага байлап үйрөн дейт. Бисмилла. Машалла болсун, Аллах берди. Деп, суну иштеңби? Аллах десте дейт. Тамак жедиңби? Аллах десте. Кийимди кийдиң, ким берди? Аллах берди. Таң атты, ким таң атырды? Ким саламат сени таң аттырды? Денеңди салдырды? Аллах, алхамдулилла. Туалетке кирдиң, муктаждыгың аткарылды. Канча адамдар бул белектен куру калган. Чыктың, алхамдулилла, муктаждыгым аткарылды, зыяндуу нерседен арылдым, амандыкка ээ болдум. Ошентип ар бир неаматты неамат ээсине, сыйлык ээсине байлаганды үйрөн, жана Кудай Тааланын китебин оку. Ойлонуу менен тафсирлерди оку, сабактарды ук. Эгерде файза года колбука виян ли махаббатилла, анан ушунун натыйжасында сенин жүрөгүң Аллага болгон махаббаттын идишине айланса, Аллага болгон таазим, Аллага болгон махаббаттын идишине айланса, эми мындан кийин дүйнө менен болгон сенин алака байланышың жана ал дүйнөнү өзүңдүн муктаждыгыңа иштетүүң деги эле сенин жашооң не болот? Баиданан колбика аллази хуссина би махаббатилла. Аллах Тааланын махаббаты менен корголгон, Аллах Тааланын махаббаты менен бир коргонго кирип алган жүрөгүңдөн алыс болот дейт. Сырттан караганда тетиги жан талаш өлчүдөй оокат кылат деп адамдар кеп кылышы мүмкүн.
Бирок ал билбейт сенин 5 убакыт намаз окуп, Аллахка умтулуп, илим алып, зикир кылып, салават айтып, тахажжудка туруп, Куран окуп, аракет кылып, ушундай жүрөгүң Кудай Тааланын махабатын арналганын билбейт. Бирок сенин жүрөгүң Аллахтын махабаты менен ушундай бир корголгондон кийин бул дүйнөнүн жыргалчылыктары канчалык сага келсе дагы, бул дүйнөнүн комфортунда канчалык оролсоң дагы, анын эч бир нерсеси сенин жүрөгүңө уже жанакы айтылган күнөөнүн кесепетинен келген неметип калуу, баягы темити дат басып калууну алып келбейт, жүрөгүнү карайтпайт. Анткени себеби Аллахтын зикиринин кароолчусу, Аллах Таала мени көрүп турат деген сезим, ал дүйнөнүн жүрөгүңө жылжып, жүрөгүңдү келип башкарып алуусу биякта турсун, жүрөгүң акырын жылжып өтүп кетүүсүнө дагы жол бербейт дейт. Мисалы, жүрөгүнө Алланын махабаты келген адам, ал зекетин бербей койбойт, зекетин берет. Үшүрүн чыгарып берет. Мисалычы, эгерде бул нерсе жок болсо, Алланын махабатынан дүйнөнүн махабаты артып келет дагы, зекетти бердитпей коет. Үшүрдү бердитпей коет. Тууган акысын бердитпей коет. Ата энесинин акысын бердитпей коет. Элдин акысын, бюджеттеги акчаны элге жакшы тең кылып бөлдүртүп бербей коет. Ушундай да. Сумма инна махаббаталлахи хадиги, соң Аллахтын бул махабаты качан жүрөктү башкарганда, сатахжизука анил вукуи фил мааси, күнөөлөргө кирип калуудан тосуп турат дейт. Фаин тагаллабат нафсука алейка фи саатин гофалта фиха ан колбик. Болбой эле пенде болгондон кийин жүрөгүңдү дайым контролдой албай каласың. Мезгил менен кайдыгерликке түшүп кала турган болсоң, Кудай Таала арам кылган бир күнөөнү кылып алсаң, фаина халакал колбия хадиги, сен жүрөгүңдөгү бул абал бар да, Кудайга болгон сүйүү абалы бар да, болбой эле эртелгеч кайра тообага, Кудайга кайтууга жетелеп барат. Ва тайбу мина замби каман ла замба лаху, алеми күнөөдөн тооба кылган, күнөөсү жок адамдай эле пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде айтмакчы. Демек мусулмандын бул дүйнө жана анын ичиндеги нерселер менен алака байланышы динде проблема эмес. Иштебе, дүйнө деген жаман, жок, мындай сөз жок шариятыбызда. Демек, мындай абалда мусулмандын дүйнө жана анын ичиндеги нерселер менен шугулдануусунда динде эч бир проблема жок. Атүгүл инсан ким гана болбосун, бул дүйнө жана анын ичиндеги нерселер менен шугулданбай, алектенбей койгонго аргасы жок. Ва иннамал мушкил аллади яжурру хоторон бал ахторон ва билатн алаттин. Бирок бул жерде проблема, мушкила, атүгүл динди талкалай турган чоң бир мүшкүл ушул нерсе, ан тахталла дуния мин киянил муслим колбаху, дүйнө мусулмандын жүрөгүн ээлеп алуусу. Дүйнө мусулмандын жүрөгүн оккупация кылып алуусу. Фаягду инда идин хуббуху вакфан лаха бадалан мин якуна хуббуху ли маулаху аллади акрамаху биха. Мындай учурда бул адамдын махабаты ошол дүйнөнү ага берген Аллахка эмес, ошол дүйнөнүн өзүнө арналып калат дейт. Мындай болгондон кийин толтура проблемалар чыгат. Тиги миллиондогон элдин акысын жегенден тарта, карапайым бир адамдын акысына чейин толтура проблемалар чыгат. Бүт кылмыштын бардыгы, кылгылыктын бардыгы ошондон келип чыгат. Эми бул мушкиланы дарылоонун жолу кандай? Айята ахадал муслим нафсаху би вирдин дайм мин зикриллахи. Демек, жүрөккө Аллага болгон сүйүү башкарыш керек экен. Дүйнөгө болгон сүйүү келип туруп, жүрөктү башкарып алып, Аллага болгон сүйүүнү бияка четке алып кое турган болсо, анда бардык проблемалардын очогу ушундан келет экен. Муну дарылоонун жолу, жападан жалгыз жолу, ар дайым Кудай Тааланын зикиринин бирди болсун детсең да, постоянный, күн сайын, багымдаттан кийин мынча, бул зикирлерди кылам, шамдан кийин, айтор, же бир муршитке карманасыңбы, же өзүң устаздардын китептеринен аласыңбы, айтор, ар дайым постоянный күнүмкү сенин зикирлериң болуш керек дейт. Бир кылып, бир кылбай коюп эмес.
Кудай Таала мени көрүп турат деген муракаба сезимге умтулушуң керек. Ойлонушуң керек, субханалла, Алла мени көрүп турат, Алла мени жараткан, асмандарды жараткан деп ойлонуп, ой жүгүртүп, Алланын китебин окуп туруш керек, тафсирлерди окуп туруш керек, дарстарды угуп туруш керек. Ана ошо зикирлердин эң чоңу ар бир жакшылык, сый, дөөлөттү сый ээси болгон Алла Таалага байлаганды үйрөнүп туруш керек. Суу иштиң, Кудайга шүгүр, тамак иштиң, Кудайга шүгүр, кийим кийдиң, Кудайга шүгүр, машинага олтуруң, Кудайга шүгүр, үйгө кирдиң, алхамдулилlah, ушул үйдү мага Кудайым берди, шүгүр. Балаңды эркелетип өптүң, аны ким берди? Кудай, шүгүр, машалла. Бардык неаматты колдонгондо, анын рахатын көргөндө Аллахты эстеп, Аллага байлаганды үйрөн дейт. Инна мимма ла райба фихи аннаху ма мин муслимин яхья зикруллахи фи калби, шексиз дейт. Кайсыл мусулмандын жүрөгү Аллахтын зикри менен тири жанданган болсо, ушул жогоруда айтылган ыкма аркылуу анын жүрөгү Кудайга болгон сүйүү менен оргуштап турган болсо, Кудай Таалага байланып турган болсо, Кудай Тааланы эстеп турган болсо, мындай учурда жаза басып кылган ката, кемчилик, күнөөлөрү бул мусулманга зыян бербейт дейт. Эмнеге? Лианнагу сур'ана ма ятубу мин ханкени тезинен жанакы сезимдери муну тообага алып барат дейт. Тезинен аны тообага алып барат дейт. Вала тадуруху дуньяху лати ятаамалу маха, кылып аткан, шугулданган бизнеси, дүнүйөсү буга эч бир зыян бербейт дейт. Ушундай адамдар бар, субханалла, миллиардтап тапкан мусулман, миллиондоп тапкан мусулмандар бар. Бирок ошого жараша кайра миллиондоп садака кылгандар бар. Кыргызстанда ушундай байкелер бар. Bir күндө миллиондогон садакаларды кылат, бирок эч кимге айтпайт, соцсеттерге чыгарбайт. Ыхластын күчү да. Лианнаха тазоллу байдадан колбихи, анткени мунун жүрөгүндө Аллага болгон сүйүү бар. А дүйнө андан алысыраак. Валианнаха ла ятаамалу маха илля кама юамилу сайyidu khadimahу. Анткени бул дүйнө менен кандай өңүттө иш алып барат? Кандай эле кожоюн өзүнүн кызматчысы менен иш алып баргандай иш алып барат. Дүйнөнү Кудайым мага убактылуу берген бир кызматчы деп билет. Аны унаа кылып, кор болгон унаа кылып, Кудайдын ыраазычылыгын көздөй айдайт дейт. Тескерисинче, ким дүйнөгө ашык болуп калса, ага ашык болуп акылын жоготсо, акылын жоготкон ошол да. Элдин акысын жесең, бирөөнүн акысын жесең, субханалла, бирөөнүн акысын жегенчечи Кудай сактасын, карандай чай, катыган токош жеген жакшыраак. Ошол дүйнөгө ашык болгон адам акылын жоготуп кылмышка баратпайбы? Анан дүйнө аны наоборот унаа кылып алат дейт. Анан ал Кудайдын нааразычылыгы, Кудайдын азабы көздөй, анан азабын көздөй, анан тиги айдап олтурат дейт. Фахадал муслим асар ала хада начмна, ушундай жолдо кеткен мусулманды Кудай Таала өлүм учурда бул дүйнөдөн акиретке көчөрдө, Аллах Тааланын алдына кетээрде райым периштелерин жөнөтүп, ушундай сүйүнчүгө бөлөнтүп, анан акиретке алып кетет. Анан шексиз түрдө ошол сүйүнчү, Кудай Таала тараптан мындай мусулманга убада кылынган сүйүнчү өлүмдүн катаалдыгын, өлүмдүн мастыгын ага жеңилдетип берет. Аллах Тааланын рахматынан, мээриминен, айкөлдүгүнөн үмүт кылынган нерсе ошол сүйүнчүнүн күчү ушундай болот. Кудум эле операция, оор бир хирургиялык операцияга кирген адамды наркоз сайганда, баягы наркоз ал операциянын ачуулугун ага билдире койбогондой, баягы сүйүнчүнүн ушунчалык күчтүүлүгү баягы адамга өлүмдүн мастыгын, өлүмдүн катуулугун, организмдин ушунчалык оорудан кыйналып аткандыгын сездире койбойт деп үмүт кылабыз дейт. Буга жашоодо, тажрыйбада көрүп атпайбызбы? Жана айтылгандай, Палестинадагылар шейит болуп өлүп атат. Денеси жанчылган, талкаланган, сынган, соо жери калган эмес, бирок жыргап, сүйүнүп, күлүп жан берип атканы ушуну тастыктап аткан жокпу? Фал набзулул яум я ахил qarим, урматтуу окурман, урматтуу угармандар, ушул күндөн тарта куллама намлику мин жухдин фи иттибаи сабилаллази закартуху лак, жогоруда мен айткан жолду колдон келишинче ээрчигенге бардык капиталыбызды салганга аракет кылалы. Кайсы? Кудай Тааланы көп эстеш,
ар дайым күнүмдүк бир өзүңө зикирди дайындап алыш, ар бир Кудай Таала мени көрүп турат деген сезимге көнүгүүлөрдү жасоо, Кудай Тааланын китебин окуу, тафсирлерди окуу, дарстарды угуу жана ар бир неаматты сыйлык ээси Аллахка байлаганды үйрөнүш аркылуу. Кайнакуна ахлан ли талакки хадил башарал кубро. Мына өлүм учурунда улуу бир сүйүнчүгө layık болуубуз үчүн дейт. Бул улуу сүйүнчү да, субханалла. Фаман зухзига анин нар ва удхилал жанната факад фаз дейт Кудай Таала. Олимпиадада чемпион болсоң, кандай чоң сүйүнүч, Субханалла, канча кадыр бар, канча тарых жаратасың, канча материалдык белек, моралдык белек, авторитет, кадыр бар, айтор. Кудай Таала айтып атат, Оскарга ээ болсоң, Нобелевский сыйлыкта ошого ээ болсоңчу. Кудай Таала айтат, кимде ким тозоктон четтетилсе, бейишке киргизилсе, факод фаз. Ошол адам чынында ийгиликке жетиптир. Фаузун азим деп башка аятта, улуу ийгилик, улуу жеңиш, улуу кутулуу ушул дейт. Жараткан Алла Таала баардыгы ошол нерсени насип кылсын. Кудайга бул оор эмес, жеп жеңил болгону биздин кичинекей бир аракетибиз, туруктуулугубуз керек. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.